Саламатсыздарбы? Азыр бул видео сабагыбызда жана мугалимдердин сүрөтүн кантип жүктөсө болот ошону түшүндүрүп берейин да. Мисалы бизде мындай болуп атпайбы? Могу Тор Айгыр мектебинин сайтын ачып көрөлү. Мугалимдер деген жерин. Мына көрдүңөр, мугалимдердин сүрөттөрү. Ушуну кантип жүктөсөк болот деген суроолор болуп атат. Ушуну түшүндүрүп берейин, кандай кылып, кантип жүктөш керек экенин. Жаап коелу. Эң биринчиден биз ошол папкага жүктөп алышыбыз керек да, ошол сүрөттөрдү. Меники бул флешка деген папканын ичинде болчу. Ошол папкада мен азыр Чоктал айылынын, Чоктал мектебинин сүрөттөрүн жүктөгөн атам. Мына мен ушул папкага өзүңөр байкагандай ошол сүрөттөрдү жүктөп алдым. Карап көрөбүз, ачып, баары ачылып атат. Жакшынакай сүрөттөр экен. Ушул жерден карап көрөбүз, биринчи сүрөттөр жакшы жүктөлдүбү? Эгерде кесип баягы даярдайм десеңер, даярдап көрсөңөр да болот да. Ушул жерден кесип даярдап алыш керек. Эң негизгиси. Бизге сүрөттөрүбүз даяр, бардыгы жакшы. Биз ушул бойдон жүктөгөн атабыз. Демек, биз бардыгын азыр көрөлү, канча свойствосы канча экенин, канча сүрөт экенин. Бул жерде 32 файл 71 мегабайт дейт. Бул да аябай чоң болуп калат. Муну кичейтиш керек. Жанагындай эле Pixel Sizer'га кирип, work with multiple files, source, источник. Источник деген жерден тиги издейбиз. Биздики флешка деген жер болчу. Флешка деген таптык. Анын ичинде Чоктал. Окей. The location is not available дейт. Эгерде мындай болуп атса, демек бул немени түшүнбөй атат. Могу флешка деген жазууну түшүнбөй атат. Муну F2-ни басып, англисче flash деп жазып койсок, эгерде англисче тамга мененчи, жоксо мындай жөн эле бир сүрөттөр деп койсом деле болот. Бирок англисче шрифт менен да ошол тааныбай калыш мүмкүн да бул. Кайра эми сүрөттөр дегенди издейбиз. Сүрөттөр. Мына сүрөттөр. Анын ичинде Чоктал англисче жазылган. Мына тапты. Эми кайра кайсыл жерге? Сүрөттөр Чокталдын ичине, бирок ичине 123 деген папканын ичине сактадып атам да. Окей. Муну болсо 1280 алып коебуз. 1280 JPEG болду, Save Pictures. Бизге башка эчтеке кереги жок. Азыр 32 сүрөттү кичирейтип берип атат. 32 сүрөттү кичирейтип алганын көрүп алалы. Андан кийин биз азыр салыштырып көрөбүз да, бул жерде канчалык деңгээлде кичирейтилген экен. 70 мегабайттан ашык болчу, өзүңөр билесиңер. Азыр эми 123-түн ичин көрөлү. Бул жерде канча кылыптыр свойствосын көрсөк, 7 мегабайт бардыгы туура. Бирок бир нерсени байкадым, бул сүрөттөрдү жыгып коюптур да. Демек, мындай кылып бардыгын тургузуп, сүрөттөрдү оңдоп чыга алыш керек да ушул жерден. Анткени жүктөгөндөн кийин баягы кеч болуп калат да, оорураак болуп калат аны жасашчы. Ушул жерден жасап алыш керек. Мына карап, могу жерден басып, кийинки дегенди басып атам. Кийинки. Мына бул жагы туура эле. Эми азыр карап көрөбүз. Мына бардыгы туура. Эми эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн жана почтабызга кирип алгандан кийин, мына меники admin @emek деп checkinfo турабы. Эми ушул жерден эң биринчи эми мындай да, Picasa webке жүктөп алган туура болот. Могу жерден эле плюсту басып туруп эле. Picasa web checkit google.com. Андан кийин эмне кылышыбыз керек? Бул жерден загрузить дейбиз, жаңы файл, жаңы папка түскөн табыз. Жана бул жерден мына выбрать фотографии деп турат. Ушул жерден эми издейбиз жанагы flash деген жерде. Рабочий столдо, то есть сүрөттөрдү болчу, сүрөттөр. Кайсы жерине кирип кетти, карап көрөбүз азыр. Сүрөт. Так, видео сабактар кандай кылабыз? Сүрөттөр мына. Анан Чоктал, анан 123. Анан ушул сүрөттөрдү басып туруп, Ctrl-A басып койсо, бардыгын мына вылетет, open. Бул жака эми жүктөп баштады. Мунун атын Чоктал мугалимдери деп койсом болот. Папканын атын Чоктал мугалимдери деген файл, папка түзүп атабыз. Бул жака бардыгын жүктөп атат.
күтүп турабыз. Бардыгын жүктөгөндөй. Бардыгын жүктөп бүтүш керек. Ошол эле учурда, бул жүктөп аткан учурда биз бул жакка келип, сайты деген жерди ачып, даярдай берсек болот да, кайсыл жерге жүктөгөн атабыз биз. Бул жерден биздин мектептин аты Чоктал болчу. Чоктал бул жерден көрүнбөсө обзор сайтов дейм дагы. Се сайты Чоктал Түмөнбаев атындагы Чоктал айылы мектебинин сайты. Демек ушул жакка жүктөгөн атабыз. Анан мугалимдер деген жерин ачабыз. Бул жерде эчтеке жок. Көрдүңөр, мына изменить страницу дегенди басабыз. Анан бул жерде макет 3 столбца. Эмнеге үчүн? Анткени өзүңөр билесиңер, тиги биз жана 3 болуп көрүнүп атканда, ошон үчүн макет, анан 3 столбца. Бул жерге киргенден кийин биз бул жерди карайбыз, баягы бүтүптүрбү? Бардыгын жүктөп бүтүптүр. Окейди басабыз. Бүткөндөн кийин эмне могул жерден баягы мен да түшүндүрүп аткам. Доступно всем для всех в интернете. Сохранить топом. Эми бардыгы эле даяр. Эми бул жака жүктөгөнгө даярбыз. Биринчи вставка дейбиз. Google+ фото. Баягы мурун мындай болчу да. Эсиңерге сала кетейин. Вставка, Google+ фото альбом болчу. Фото альбом болгондо слайд-шоу болот. Ал эми фотону басканда бул жерден ошол именно сиздерге керек фото чыгат. Мына альбом Чоктал болчу. Ооба. Анан биринчи бул мугалимди койдук. Мындай уже койду сүрөттү. Муну по центру кылып, муну удалить этип коюш керек. Ушундай эле турат да. Андан кийин болсо кайра ар бирөөнү бирден коюп чыгабыз да. Вставка, Google+ фото. Кайра Чоктал мугалимдери деп кирдик дагы. Булагайдык. Мына немерек болушу мүмкүн, баягы тез жасалбайт да, ушул жери бар. Мына үчүнчүсү вставка, Google+ фото. Дагы жолу Чоктал. Үчүнчү мугалим. Удалить деп туруп эле. Мындай кылып коебуз. Мугалимдер. Так. Бул баягы мындай да болуп көрсөк болот да, могу макетте 3 столбца эле, бирок могу үстү баарын деле алып койсок болот да. Бул жерге баягы общий чогуу түшкөн мугалимдердин сүрөтүн жүктөп койсок болот. Мисалы, бул жерди ачканда астында билесиңер, баардыгы чогуу түшкөн бир сүрөт бар да. Мисалы, могу сүрөттү алып коелу атам. Анан муну баягы чоңураак кылып, оригиналы болгондо мындай болуп чоң болуп кетет экен да. Анан ушундай кылып койсок болот. Мына мугалимдер деп ачылганда мындай болуп ачылат. Анан бир-бирден кетишет да, бир-бирден мугалим ар бири. Ушундай кылып жасаса болот. Балким муну асты жагына жасап салып койгонубуз туура болот да. Асты жагына коюш үчүн анда мындай кылып деле койсок болот. Көтөрүп келип, мына бул астына коюп туруп 100% же болбосо оригинал деп койсок. Мына асты жагына мугалимдердикин койсун. Ушундай туурабы? Анан бул жактан Enter басып, кайра эле кийинки сүрөттөрдү коюп кете берсек болот да. Мисалы, бул 3-чү мугалимден кийин мына 4-чү мугалим кетет. Аны по центру кылабыз. Удалить деп туруп эле кете беребиз. Эми бул эжейдики, аты ким болсо жазабыз. Мисалы, эмне деп коелу? Мисалы, Ташматова Айжан деп коелу. Мисалы. Анан жана немелер жазылат, кайсы биология мугалими же да демеди. Ушинтип ар бирөөнүн астына жазып чыкса болот да. Азыр алып коеюн. Андан кийин болсо 5-чи мугалимдикин ушул жерден сала берсе болот. Эми азыр мен кечке салганда видео сабагыбыз узакка созулуп кетет да. Өзүңөр көргөндөй көп мугалимдердикин салып чыгыш керек да. Мына азыр 4, 5, 3, 4, 5-чи эжейдин сүрөтүн салып көрөйүн. По центру муну удалить деп коем. Ушинтип ар бирөөнү салып чыгыш керек экен. Баары даяр болду. Сохранить дей турайын. Азыр тиги видео сабак мына эми ошондо мугалимдер дегенде ушундай болуп чыгып калат. Буягына аты жөнү жазылат. Ошон менен жазып кете берсе болот. Мына баардыгы чыкты.
Демек ушу менен бул видео сабагыбызды аяктайбыз. Ал эми бир нерсени унутуп алдым. Могу администрация деген жерге деле ошондой эле нерсе менен иштейбиз да, мындай изменить страницу. Бул жака баягы макет 3 столбца деп туруп, биринчиге директордун, мектеп директорун коебуз да. Google плюс фото деп туруп, мектептин директорун таап алабыз. Алар администрация бул жерге чыгып, мына мектептин директору. Бул жака мындай процент. Так, 100% эле койсок болот экен да. Мындай кылып. Мындай кылып көрсөк. Мына мектептин директору. Андан кийин бул жака завуч. Ставка Google плюс завучтукун коебуз. Жакта мугалимдери, завуч. Андан кийин мындай завучтар кеткен. Демек бул жерден иликтейбиз дагы. 100%. Мына. Экинчи завуч. Ставка Google плюс фото. Мугалимдери. Биринчи, бул жерде экинчи завуч. Иликтейбиз дагы. 100%. Кичине бирок койсок болот экен. Бул жерге дагы завуч калды. Ставка Google плюс фото дедик дагы. Дагы бир мугалимдикин коюп коебуз. Бул жерде дагы бир завучтук. 100%. Астыларына аттарын жазып коебуз. Болду, ушул эле. Чоң рахмат.